Азыр мен сиздерге Instagramга Reels же болбосо публикация киргизгенди көргөзүп берейин. Бул жерде ылдыйда плюс турат. Ошол плюсту басабыз. Плюсту баскандан кийин видео Reels деп турат, мына ылдыйда. Кааласаңыздар ылдыйга жылдырып туруп публикацияны жылдырсаңыздар болот. Азыр мынтип, если 1 мүнөттөн ашык узун видеоңуздар болсо, анда публикация деп, же болбосо сүрөт болсо публикация деп киргизесиздер. Мен азыр видео Reels киргизем, себеби аз эле секундтук, 0,11 секундтук видео экен. Азыр мен могу видеону тандаймын. Могу видеону тандадым, мына далее деп турат. Ошо көк далени басып, анан өйдөдө дагы далее деп турат, ошону басабыз. Анан кайра ылдыйда далени басабыз. Анан бул жерде изменить обложку деп обложкасын өзгөртүп алсак болот. Кааласак ошол видеонун эле жакшы жерин тандап алсак болот, же болбосо галереядан бир сүрөт коюп койсок болот. Добавить фотопленку деп тандадым дагы. Добавить фотопленку. Ошону тандап бир сүрөт тандадым, койдум. Анан готованы басып эле бул жерге постту мен даярдап албаптырмын. Сиздер ошо постту даярдап алыңыздар заранее. Даярдап, копировать этип коюп коесуздар. Андан посттон кийин хэштег жазылат. Хэштегти сөзсүз коюңуздар. Себеби сиздерди издегенде ошол хэштег менен чыгасыздар да. Мисалы LF деп издегенде сиздер чыгасыздар. LF Кыргызстан деп жазып атам. Мына көрүп атасыздарбы, экөөнү Кыргызстан дегенде бөлөк жазганым жок, чогуу бириктирип жазышыңыздар керек. LF Бишкек деп жазып койдум. Мен азыр кыска эле жазайын. Өзү 10 чакты хэштег жазсаңыздар жакшы. Канчалык көп жазсаңыздар ошончолук жакшы. Анан поделиться басып коем.